ошондой эле бар. Анан калп айтпаганда эмне такыр ага дагы иши жок, эл менен дагы иши жок, өзүнүн жумушу менен да иши жок тилекке каршы ушундай да депутаттар бар. Же болбосо тескерисинче мындай да адамдар бар. Такыр мыйзам жазбайт, такыр эчтеке кылбайт, бирок ошол эле учурда өзүнүн регионун жакшы карайт. Ал жактагы кишилердин проблемаларын чечип берет, бирок сүйлөй албайт, коркот. Мындай страх бар да, жана камеранын астындачы. Мурда бир эле чечимдин фракциясынын чечими менен любой министрди жумуштан алат элесиң. Бир эле фракциянын чечими менен керек болсо целый өкмөттү улатып коет элесиң. Өкмөт премьер-министр кетирет элесиң. Ал карматкың келет. Анткени ал туура эмес маалыматтарды берип атат, анан сенен 120 000 сом сурап атат. Сен дейт, бул мен билем дейт. Ой дейт, мен бул чындык, ой билем дейт. А какая разница дейт. Чындык дейт. Сен чындыкты айткыча дейт, калп уже бүтүүнөн айланып келе коет. Мага 120 000 сом бер дегендер болду. Мен берген жокмун. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, бүгүн биздин студиябызда конокто Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев болмокчу. Марлен мырза, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Жаңы жылыңыз менен кирип келген. Рахмат, силерге жаңыңыздар менен. Рахмат. Марлен мырза, ушул жаңы жылды утурлап эле алдыга көптөгөн максаттарды, пландарды койсоңуз керек. Ишти эмнеден баштадыңыз бул жылы? Эми дароо эле биздин эки функциябыз бар. Бул мыйзам жазуу жана мыйзамдарды контролдоо. Мен ушул мыйзам жазууну улантуу максатты жана ошондой эле бир багытты койдум. Анткени бир топ ушул мыйзамдар аягына чыкпай калган мыйзамдар бар эле. Ошол мыйзамдардын үстүндө азыр иштеп атам. Андан сырткары эми эл менен жолугуп, элдин көйгөйлөрүн угуп келгенбиз. Аларды дагы дароо эле ошол аткаруу максатында жасап келатабыз. Анан кайра дагы ушул 32 шаарда биз партия менен өттүк эле. Ушул шаарларды кыдыруу максатты койгон элек. Аны дагы мына кече күнү Орловко барып келдим деп айтсам болот. Ушунун алкагында иштеп атабыз. Эми башка жумуш жок. Ошо жерлерди кыдыруу деп атпайсызбы? Жерлерди кыдырып, элдин көйгөйүн угуп жүрөсүздөр да. Анан көбүнчө ушул маселе кайсы маселеге көп токтолушат сизге арыз менен айтканда? Чын айтканда биз акыркы мына 4 жылда жакшы көп социалдык объектилерди куруп, бир топ ушундай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атабыз. Жолдор курулуп атат. Бирок ага карабай деле баары бир көп жылдан бери калыптанып калган, топтолуп калган десем туура айтат элем. Топтолуп калган көйгөйлөр бар экен. Ошол эле мектеп, бала бакча, кече мына Орловкага барсак, бирден бир маселелердин бири ошол жакта эски баягы курулуп калган үйлөр экен. Аларды бүгүнкү күнгө чейин почему-то канча жылдан бери же ары кылбай, же бери кылбай, кандай состояниеда калса, мурда советтер маалы кулагандан кийин ошол состояниеде калтырып коюптур. Кайра эле ошол мектеп маселеси, бала бакча маселеси көтөрүлдү. Мен ойлойм, эми акырын-акырындап алардагы көйгөйлөр жокко чыгарылат го, бирок мурдага караганда албетте ал проблемалар экинчи этапка өтүптүр. Экинчи этапка өтүп, азыр уже жеке көбүнчө өзүнүн жеке маселелери, үй бүлөлүк маселелери, ишиндеги маселелер, анан эми жумуш орун бул дагы пока азыр приоритетте турат экен. Көбүнчөсү ушул жумуш жок, жумуш иштейин десе жумуш жок деген маселелер көбүнчө көтөрүлөттүр азыр. Бул маселелер мисалы бир жагынан алганда Кыргызстандын экономикалык абалынан бир аз да болсо кабар берет да. Кымбатчылык, мисалы инфляция ошол эле боюнча пикириңизди билдирип кетсеңиз. Эми биз барган, мисалы мен барган жерлерде почему-то андай маселелер көтөрүлгөн жок. Жалпы кымбатчылык маселеси бар экенин билем, кабардамын. Анткени өзүм деле анча-мынча базарга барып калам. Мурдагыдай баягы бир топ анча-мынча продуктыларга кымбат нерсе келгени бул ачык эле айкын да. Анткени эми биздин өзүбүздүн продовольственный корзина деп коебуз. Ошол корзинада эң керектүү 14, андан кийинкиси 9. Ошол 9 продуктуну биз ар дайым өзүбүздүн жана фонд аркылуу карап турабыз. Дополнительно запастарды алып коебуз. Өтө критичный болгондо ошол жактан чыгарып сатып коебуз да. Базарды баасын түшүрүш үчүн колдонобуз. Бул жагынан караганда критичный продуктылардан мындай более-менее порядок бар экен ал жерде, жакшы. Анан жалпысынан караганда бизде ушу тилекке каршы кээде доллар кымбаттап калды деп деле урдуруп кымбаттата беребиз. Же болбосо башка бир мамлекеттерде кымбаттап кетти деле кечке урдура беребиз. Ушундай нерселерде антимонополия жактан бир аз кемчиликтер бар экенин ачык айкын. Аны мен жаңы жылдын астында бир өзүм выступлениеде айттым эле. Антимонополияны толук түрдө жакшы иштеш керек. Айрым жерлерде жакшы прогноз, анализ
жана немеде жүрбөй атат деп айтып чыккам да. Андай нерсе бар экен, жерлерде бар андай нерсе. Биз билгенден сиз ушул иш боюнча ар кандай жыйындарды өткөрүп жүрбөйсүзбү Бишкекти каптаганы? Биз канткенде ушул иштен арыла алабыз? Эми башында чын-чынына келгенде 2019-жылы бирден биринчи элден болуп көтөрүп чыккам. Тилекке каршы анда көп эле айтам ушул сөздү. Премьер-министрлерден баштап министрлерге чейин түшүнбөйт эле. Анан колдобойт эле. Дагы бир сөздү мен 3-жыл жыл айтсам таарынбасын, бирок дагы деле айтам, ошол жакта премьер-министр мага айткан, Марлен, бул пробка, неме жанагы смог, машиналар катуу айдагандан обочинада турган чаң көтөрүлүп атат деп айткан да. Демек ошончолук караңгы болуп турган учур экен. Бирок кечээ күнү мына азыр комитетте бир топ токтомдор кабыл алып, анын аткарылышын карап атканда, уже чиновниктер семечкада чагып калыптыр, билип калыптыр. По крайней мере, факторларды эмнеден пайда болгон. Аны илимий изилдөө жүргүзүп, бир топ эл аралык институттарда өткөзбөдү беле. Демек ошолордун бирден бир уже факторлору бүтүп калыптыр. Мисалы, мусорный полигон болуш. Ал азыр уже толук түрдө жабылып, күйгүзүлбөй калды. Орда алда өрттөнүп, күйгүзүлүп, ал жерде уулуу заттардан бери чыкчу да. Экинчиси, бул маршруткалар каптап кеткен 1800-гө жакын маршрутка, андан чыккан кара түтүн, анан дизель менен жүргөн өтө зыяндуу нерселер. Аларды азыр толук түрдө газдашкан автобустарга жылдырдык. Бул дагы бир жакшы нерсе. Үчүнчүсү электромобилдер боюнча эле көтөрүп жүргөн элем. Ал дагы Кудай буйрса, электромобилдешип жакшы бир этап менен келе жатабыз. Чоң маселе калды. Бул баягы мен көтөргөн ТЭЦтеги жагып аткан көмүрдүн сапаты жана биздин коңшулардын бүгүнкү күнү жагып аткан алардын дагы көмүрү. Же аларды тез арада газдаштырууга өткөзүп газдаштырсак, бул чоң маселе. Экинчи, колунда жоктор, баары эле газ менен таптеп бербейт да. Колунда жокторго ошо фильтрлерди орнотуп берүү. Ошондо бул маселеден айрылабыз. Азыр чоң эки эле маселе калды. Ошол машиналердеги болгон түтүктөгү жанагы катализатор жок айдаган машиналер, экинчиси ТЭЦ, анан ТЭЦ менен биргеликте жанагы жылуу массивдеги күйүлүп аткан үйлөр да. Ушул үч нерсени чечсек айрылабыз. Анткени бул баягы местный котельниялар, көмүрдөгүлөр бүт азыр газга өттү. Көп жылуу массивдер газга өттү. Баардыгы өтө алган жок, бирок уже өтүп баштады деп айтсам болот да. Эгер ушуну экөөнүн тең аягына чейин чыгарып койсок жакшы болот. Байкасаңыздар, мурдагы жылы смог азыраак болду. Анткени баягы ТЭЦтеги көмүргө көбүрөөк көңүл бурулду дагы сапатына. Быйыл почему-то жакшы көңүл бурулбай калды. Азыр ошону кайра эле мэр менен сүйлөштүк. Мэр сөз берди, Кудай буйрса жакынкы араларда анализ жүргүзүп, мониторинг кылып текшерип турам деди. Эгерде ошону иретке келтирип алсак, анда бул дагы маселе жойулат деп айтат. Жакшы, анан кечээ жакында эле ушу жогорку кеңештин жыйынында салттык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралбадыбы? Анан ушул мыйзам долбооруна кеңири токтолуп кетсеңиз, кандай өзгөртүүлөрдү сунуштап жатасыз? Бул мыйзам жалпысынан ушул биздин өзүбүздүн мамлекеттин мүлкүнө тиешелүү. Биз көп учурларда ошол мүлктү азыркы учурларда кантип туура колдонуп атабыз. Мына бир эле мисал алып кетейин. Управделамиге бир топ имараттар өткөндөн кийин ал жакшынакай кылып оңдоп, түздөп, мурда чирип жаткан нерселерди оңдоп коюп, азыр 3 эсе кирешеси көтөрүлүп, жакшынакай иштеп кетти да. Ал эми ал управделаминин балансында экен. Управделаминде балансында эмес, бирок Фугинин балансында бир топ объектилер бар да, чирип эле жатат. Барсаң же ремонт болбойт, же иштебейт. Анан ижарага берген бааларын карап көрсөңүз дагы күлөсүз да. Анткени жөнөкөй офисте, центрде тапшыра турган болсо, как минимум $10 тапшырасың да. Ошонун жанында эле мамлекеттик мүлк боло турган болсо, то чтобы там $10 сен 800 сом, ал бир 200 сомго тапшырат да. Эмне үчүн десеңиз, ал кызыктар эмес. Себеби ал түшкөн акчалардын баардыгы бюджетке түшөт дагы. Бул көп жерлерде, айрым жерлерде баардыгын эле күнөөлөй бербей, жарым-жартылайын мамлекетке түшүрөт, жарым-жартылайын өзүнүн жөнүндө түшүрөт да. Бул жерде коррупциялык схема бар. Бул бир. Экинчиси биздин университеттер. Биздин атайын статус берген университеттерибиздин дээрлик көпчүлүгү өзүнүн эле ичиндеги зданияларын ижарага бере албайт да. Берет, бирок кызыктар болбойт, анткени ал дагы түздөн-түз бюджетке түшөт. Кайра бюджеттен алганга уруксат берилген, бирок бул өзүнчө дагы бир коррупциялык схема деп айта албайм, бирок жалдырамай да. Кайра барасың, бер, мен сага түшүрүп берген акчадан кайра мага бер, болбосо токтом боюнча, мыйзам боюнча 70% аларга өткөзүп бериш керек автоматтык түрдө. Жок, булар барат дагы мага буга керек, ага керек деп жалдырамай да. Алса алат, албаса жок.
Анан жоопкерчиликтен албетте качат андачы. Биз азыр айтып атабыз, жок, келиңиздер, бир адам жооп берсин. Бир адамга биз ошол мүлктү бердикпи? Мисалы бир зданияны бердик, ижарага бересиңби, өнүктүрөсүңбү, өстүрөсүңбү, инвестор тартасыңбы, айтор ошол жерде өнүктүр, өстүр, башың менен жооп бер. Дагы деле мамлекетке төлөйсүң, бирок биринчи кезекте өзүң жоопкерчиликти алуу менен биргеликте акчаны, ижарадан түшкөн акчаны өзүңө сарптайсың. Ошонун анан кийин 30%-ын мамлекетке өткөзүп бересиң. Түшкөн прибыльдан 70-ин өзүңө колдоносуң. Өнүктүр, өстүр, ошол жактан бир жакшынакай баягы өзүң койгон планды аткар деп да. То есть мындайча айтканда, эгерде буга чейин биз неналоговое поступление деп коебуз, баягы адамдага түшө турган акчанын булагын көбөйткөнгө аракет кылып атабыз да. Ошол жакта коррупциялык схемаларды жокко чыгарганга аракет кылып атабыз. Ошондой бир жакшы мыйзам. Буга азыр бир эле эмне үчүн баягы особый статусу бар университеттерге кириш керек, бизге дагы бергиле деп азыр университетти тутуп атат. Бизге дагы мүмкүнчүлүк бергиле, биз өзүбүз менен өзүгө алек бололу, бизди өнүксүн дейсиңер, өссүн дейсиңер, анда бергиле бизге возможность. Биз мамлекетке түшкөн акчаны и так эле чыгарып беребиз. Баягы 30%ды беребиз, адам эч ким качкан жок. Бирок калган акчаны биз силерге жалдырабайлы, өзүбүзгө алалы дагы, ошондон кийин биз көрсөткүчтөрдү көтөрөбүз деп. Бул несі жакшы? ФУГИ бир зданияны берердин астында ага план түзөт. Ал өзүнүн идеясы менен, ою менен келет. План түзгөндөн кийин, мисалы бир жылдык эгерде ал жердин бюджети 1 миллион сом болсо, эми ФУГИ смело айтат. Давай бул жерге мен сага берем, бирок планыңды 2 миллион кылып кой деп берет. Ал кызыктар болот дагы, тапшырат, аракет кылат, баягы мен айткандай инвестор издейт. Айтор мамлекетке да жакшы, бир жагынан, экинчи жагынан дагы ошол жетекчиге да жакшы. Анан жетекчинин жоопкерчилиги пайда болот. Эгерде буга чейин мен айткандай, бул жооп бербейт эле эчтекегечи. Өз план өспөсө деле эмне кылайын, анында кишилер келбей атса эмне кылайын, түшпөй атса эмне кылайын, же бул акчаны мен алып кетип калды, мен ремонтко турсам бербей койду деп койчу да. Азыр, пожалуйста, сен башың менен буга жооп бересиң деп ушундай мыйзамдын бери. Жакшы, ушу жогоруда да айтып өтпөдүңүзбү, биздин милдетибиз мыйзам жазуу, чыгаруу депчи. Анан акыркы учурларда өзүңүз да байкап келесиз да, социалдык тармактарда ушу парламенттин дарегине көп сындар айтылып келет да. Мисалы, ошол эле учурда парламент мыйзам чыгаруучу орган болуп калды, күн карама парламент болуп калды деп. Ушул айтылган пикирлерге кандай баа бересиз? Бизге баа бере турган бир гана эл өзү. Элдин баа бере турган учуру келет. Бул 5 жылдан кийин же кайра аны шайлап алат, же кайра шайлабайт да. Анан парламенттин иштеши боюнча албетте бул коллегиальный органга болгонго байланыштуу 90 депутаттын жалпы баардыгын оптум алат дагы, ошолордун баардыгынын иштешинин алкагында анан баа берилет экен да. Мисалы, мен айта албайм, что баардыгыбыз ал жерде иштеген жокпуз деп. Эми айрым жерде адашып алгандар бар, жакшы сүйлөй албай калгандар бар, же выступать этип ошол жерде бир мыйзам жазып койгон, уже ойбой мындай айтканда, же болбосо тескерисинче мындай да адамдар бар. Такыр мыйзам жазбайт, такыр эчтеке кылбайт, бирок ошол эле учурда өзүнүн регионун жакшы карайт. Ал жактагы кишилердин проблемаларын чечип берет, бирок сүйлөй албайт, коркот. Мындай страх бар да, жана камеранын астындачы. Ошондойлор бар. Анан калп айтканда эмне, такыр ага дагы иши жок, эл менен дагы иши жок, өзүнүн жумушу менен да иши жок тилекке каршы ошондой да депутаттар бар. Анан эми баркысын жалпысынан алганда көбүнчөсү ушул бизден баягы минуска көбүрөөк көңүл буруп калбадыкпы, эми СМИ деле, эл деле бирөө мисалы мушташып атат десе, ошол новостьту окуйт, а бул жерде бир жакшы мыйзам чыкты десе, аны мисалы окуй коюшу мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле көбүрөөк негатив болгон жактарды көбүрөөк эске алынып калтат деп айтат элем да. А так эми күн карама дегенде эмне, бизде конституция боюнча мурдагыдай парламент болбой калды. Аны көп деле до конца мындай аягына түшүнбөй атат да. Мурда эгерде парламент өкмөттүн формировать этсе, өкмөттүн мүчөлөрүн назначать этсе, ал эле эмес фракция бөлүп алып, ар бир министрликте мен жооп берем, мен министрдин оюна, ал өзү министрдин койсо, ошондой сыяктуу болчу да мурдачы. Азыр андай нерсе жок да. Азыр биз андай нерсеге жооп бере албайбыз. Бизде болгону жана эки эле функция калды. Мыйзам жазасың, мыйзамды контролдойсуң. Анан эми элдин наказы бул автоматтык түрдө жазылбаган мыйзам болгону менен, бирок конституцияда анан в априори ошондой болгонго байланыштуу эле биз элдин жанагындай маселелерин көтөрүп жүрөбүз да. Кайта көп маселелер ошо жергиликтүү депутаттардын маселеси. Бирок жергиликтүү депутаттардын баягы күчү жетпей калган жерлерде гана биз подключаться этип, биз дагы жардам берсек андан жаман болбойт. Ошол сыяктуу эле көбүнчөсү ушул жака тарапка кетип калганга байланыштуу мүмкүн
ушундай бир бизге баа берилип атканда деп айтат элем да. Ошол пикирлердин арасында ошо парламент мурдагы парламенттей күчтүү болбой калды деген дагы пикирлер бар да. Буга кошуласызбы? Буга толук түрдө кошулам. Анткени баягы айтып кеткендей, конституция уже бизге андай жол бербей калган. Мурда бир эле чечимдин, фракциясынын чечими менен любой министрди жумуштан алат элесиң. Бир эле фракциянын чечими менен керек болсо целый өкмөттү улатып коет элесиң. Өкмөт премьер-министр кетирет элесиң. Анан албетте алар сага көз каранды болот эле, сен айтканыңды угат эле, сен ошол жерден анан депутаттык көзүнүн күчүн көрсөтө алат эле деп айтат элем да. Азыр эми андай жок болгонго байланыштуу, бирок эми өзүнүн тийиштүү баягы опытың болсо, сүйлөй алсаң, жакшы айта алсаң, албетте сен менен любой эле министр мындай сүйлөшөт. Любой эле министрге сөзүң өтөт. Мурдагыдай, конечно, баягы коркпосо дагы, по крайней мере, сый менен жумушуңду бүтүп жүрөсүң да. Мындайча айткандачы, азыр же суранасың, же кичине давить этесиң, же бир өзүнүн бир минустарын таап аласың, ошо менен гана бир эптеп мынтип бир чукуватып бир жумушуңду бүтүрбөсөң, мурдагыдай, конечно, болбой калды. Анан ачык керек. Анан состав дагы билесиздер, эми легендарный парламент айтпай эле коеюн, алдан кийинки деле бир топ созувтар болгон. Мурдагы министрлер, доктор науктар, ар кыл өзүнүн тармагындагы күчтүү адистер көп келип топтолгон ушундай парламент дайыма ушундай болуп калчу да. Акыркы убактарда көбүнчөсү бизнесмендер келип калды. Анткени эл ошого өзү түрткүлөп, көбүнчөсү акчасы барлар шайланып, акчасы күчтүүлөр шайланып калган аралык кимдер? Алар бизнесмендер болуп калды. Анан алар ал жерге келгенде, бизнесте келген мамлекеттик кызматкерди жакшы түшүнбөсө, ал өзү пока депутат болгонуна ишенбей эле 3 жыл 4 жыл өткөзүп атпайбы? Ал жагы да бар, ал да кемчиликтер бар. Эми бардык бизнесмендер деп айта албайм. Бизнесмендердин күчтүү менеджерлери кээде келип калат. Мамлекеттик кызматкер болуп бир күн иштебесе дагы, бирок дароо эле баягы жумушту алып кеткендер да бар да арасындачы. Жалпысынан ошондой ситуация болгонго байланыштуу кайсыл маселе келбесин же мыйзам келбесин, ошону эксперттик талдоо жүргүзгөндө же кабыл астында талкуу болуп атканда бизде андай нерсе болбой калат да, слабый болуп калат. Мисалы, Минобраз боюнча, здравоохранение боюнча келип калсын, мисалы здравоохранение боюнча бизде болмойм бир эле же эки эле врач бар. Башка жок да. Ал и то жумушта болуп калса, ошол маселени биз кененирээк талкуулап, анан ошонун көбүнчөсү көзүн карап калабыз. Бул эми адис да, бул врач да, буну айткан кандай экен, бул ал айтса туура айтып атыптыр деп каласың да, мисалычы. Же болбосо энергетик болуп калса, мурдагыдай бизде азыр энергетиктер жок ал жерде. Мурда ал тармакты ийне жибине чейин билген катуу адистер да келип калчу да, депутат болупчу. Ушул сыяктуу строительдер жана башка ар бир немени карап көрбөйлү, ошол тармактын күчтүүлөрү азыраак келип калды да. Ошого байланыштуу биздин азыркы парламенттин дагы көрүнүшү бир аз ошондойраак сезилип атат деп айтат элем. Бирок конституцияга дагы бул жолу кайрылып келейин. Бүгүнкү бизде конституцияда берген ыйгарым укуктарды бүгүн толук түрдө айта алам. Азыркы парламенттеги депутаттар толук түрдө аткарып атат. Өзүнүн укугун, берген укугун аткарып атат. Башкасына кириши албайт, анткени алар укуктар жазылган эмес да. Жакшы, анан учурдагы бийликтин саясатына кандай баа бересиз? Негизи туура багытта баратабы? Мисалы, ошол эле коррупция менен күрөшүүдө, Эми чындыкты айтыш керек. Кээде бизде депутаттар кичине бир жакшы нерсени жакшы айтса эле социалдык тармактарда баса калып атат. Пакта койдуң, пакта сатып алдың дегендейчи. Бирок жакшы көрүнүштөрдү жакшы деп айтыш керек. Мисалы, мен айта турган сөздөрдүн бири 4 жылдын ичинде бүгүнкү күнү бюджеттин 3 эсе көтөрүлүшү. Бул эгерде чөнтөгүңдө акчаң болсо, өзүңдүн деле үй бүлөңдү жакшына турмушка алып барасың деген эле нерсе да. Үй бүлөңдө акчаң болсо, кенен кийинсең, кенен тамак ичсең дегендей эле бүгүнкү күндө мамлекетте акча кенен болуп калышы бул жакшы нерсе. Анын алкагында пенсия көтөрүлдү, анын алкагында айлыктар көтөрүлдү. Андан сырткары өзүңдүн жана инфраструктураңды, бая айтып кеткендей эле өзүңдүн үйүңдүн ичин ремонт кылып алсаң, үйүң ичиндеги бир топ нерселерди баягыдай сатып алсаң, ошол сыяктуу эле биз азыр мына күч органдарында кандай жакшы нерсе, көп нерселерди сатып алдык. Жана аскерлик бир топ техникаларды сатып алдык, чыңданып алдык деп айтсак болот элек. Андан сырткары мына бир топ социалдык объектилерди куруп алдык. Бул дагы бир сыйра оңолуп алдык, бир сыйра көп чегип жаткан нерселерди ордуна келтирди деп айтат элек да. Андан сырткары чоң маселелердин бири дагы бул чек ара маселеси.
жаманбы жакшыбы, критика болду, критика болгон жокпу, бул башка маселе. Бирок анын бүгүнкү күнү кабыл алып толук түрдө жабылышы, мындан ары граница маселеси көтөрүлбөгөнү бул Кыргызстандын накты эгемендүүлүгүнө алып келген бирден бир чоң иштин башталышы да. Азыр Тажикстан жакында келет, февралда келет деп атышат. Кудай буюрса Тажикстанда келип калса, анда биз толук түрдө Кыргызстан деп аталып, мындайча айтканда баягы границаларына эч ким шек күмөнсүз бир эртең басып келет, же кирип алат, же меники деп талашып алат дегенге чекит коюлат да. Сен полноценно ООНдо дагы өзүңдүн карталарың баары чийилип, ратификациялары өтүп, мына биздин картабыз ушул, биздин Кыргызстандыбыз ушул, эртең бирөө басып келе турган болсо, биздин түздөн түз эгемендигибизге басып келди деп мындай айтыла турган жолдомо түзүлүп калат да. Сиз бул жогоруда ушу артыкчылыктарына баса айтып өттүңүз. Ошол эле учурда кемчиликтеричи? Кемчиликтер боюнча мындай да. Негизи президент багыт коет. Президент Акылбек Сөнбеков жумушка келгенде бир багыттардын бири бюджетти көтөр деп койгон. 500 миллиардтын тегерегинде коесуң деп айткан, бирок анда ал жомок сыяктуу көрүнгөн. Бүгүн 700 миллиардка чыкты. Консолидированный бюджет айтып турган болсо. Бирок аны толтурууганда президент айтпайт да, сен бар элди кыйна, налогту көтөр, же дагы бир нерсени кыл деп айтпайт. Же болбосо жанагы преступностьти дагы азайт деп жалпы багыттарды коет президент. Сен барып тигини кара деп, же болбосо буну өлтүр, же буну ат дебейт да. Ошол сыяктуу эле жалпы багыттарды президент коет да. Ошол багыттарды ким кандай аткарып атат, мына маселе ошол жакта болуп калат. Туура Акылбек Сөнбеков жакшы бюджеттин баарын көтөрдү, баарын кылды. Бирок Акылбек Сөнбековке дагы анын астындагы министрликтер, мекемелер сунуштарын берет, кантип көтөрсөк деп. Кемчиликтердин бири ошол налог жактан элди көбүрөөк кыйнап койду. Дополнительно жанагы кийин дагы киргизейин деп калган жерден биз токтотуп калдык, жакшы, Кудайга шүгүр. Бирден бир ушул биздин фракциялардын өкүлчүлүктөрү чыгып токтотуп калдык. Жанагы үйлөрдүн да сатылышына энди эскирип калайын деген жерде токтотуп калдык. Бул дагы жакшы нерсе. ИТТНди биринчи эле кабыл атканда мен трибунадан чыгып 6 айга созуп койгом. Азыр киргизбей туруп 6 айга чозуп бергиле депчи. Ал дагы мындай эле өтүп кетти, билинбей элечи. Көп эле билбей калды да. Бирок конкретно ошол добуш берердин астына киргизип кеткен. Ыйлай беришкен Минфиндерчи. Анан жана НСП налог с продаж деп коет. Аны дагы ошол жерде киргизип коюп, кийин Минфин түшүндүрүп атат, анан кайра биз аркага кайтып калдык. Бирок ал дагы ошол ар бир сатып аткан продуктылардын үстүнө кошула турган акча да, ал бир эле алына турган НДС сыяктуу эмес. Ал бир күн сизге саттым, сиз башкага саттыңыз, кайсы жерге сатпайын, ал налог с продаж кете берет да. Ошол сыяктуу нерселерди жакшы администрированиеси жүрбөй калгандыгын айтат элем. Толук түрдө налоговый система өзү толук түрдө түшүнбөй, жакшы башка ишкерлерге жакшы түшүндүрө албай калгандыгына байланыштуу. Мына Акылбек Сөнбеков дагы өзү бирден бир причинасы деп коеюнчу, бирден бир ошол причинасы болуп калды. Аны ошол колунда иштеген налоговый системадагы жана тейлей турган ошол фискальный политиканы тейлей турган министрликтен кемчиликтер кетип калды. До конца вырабатывать эте албай койду да. Ушул кемчиликтерден ушул жагын баса бергиле деп айтат элем. Жакшы, мен сизге акыркы суроомду узатайын. Ошону менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы тууралуу сурагым келип атат да. Себеби акыркы учурда өзүңүз деле күбө болуп атасыз да, 2 журналист соттолду, анан адвокат Матисаков камакта учурда. Ушул боюнча бир пикириңизди айтып өтсөңүз. Мен ар дайым ушул биздин сөз эркиндигибиз болуп келсин деп жүргөн депутаттардын биримин. Тескерисинче ушул биз көп нерселерде буга чейин мактана албай турган катмарларыбыз жок эле, бирок ушу менен көбүнчө мактанат элек. Анткени Борбордук Азияда, мурдагы СНГ мамлекеттерде бирден бир сөз эркиндиги боюнча мактанып келген мамлекеттердин арасына кирип келгенбиз. Бизде эл аралык институттарда, башкаларда, башка мамлекеттерде муну көп байма-бай айтып келген да. Мен ошонун сакталышын каалайт элем. Ошол менен биргеликте, бирок чын айтыш керек, ачык айтыш керек, айрым жаңы түшүнүктөр, мындай чала журналисттер деп коеюнчу, чала журналисттер, учурдан чыгып калган журналисттер чыга калып, бир аз бузуп койду да. Жалпы эле журналист деген түшүнүктүү, чагылдыра турган материалдарды көбүнчө шантажга өтүп алды. Мен сен жөнүндө муну жазам, жазып бербесем акча бересиң деп өтүп алды. Баягындай фабрикаларды түзүп, жамандоого, каралоого мындай немеге өтүп алды да. Ошол кичине бузуп койду, ачык айтыш керек. Себеби мен деле өзүм кечээ эле шайлоодон кеттим, шайлоодон чыктым, шайлоого шаардык кеңешке чыкканда болбогон эле
жашырылган, башка эле токулуп айтылган нерселерди көп чыгарды да. Журналист эле бир бала таң көрүп ушу мыйзам батыраак келсе жакшы болмок экен, ушуну мен азыр бир штрафка берет элем деген да ичимен ойлор пайда болуп калатты да. Андан кайра койчу эми жаза берет тим эле койчу деп кайра өзүм кайра сабыр кылып коем. Бирок айтайын дегеним, эгерде четкий граница болсо, четкая граница, журналист деген эмне, блогер деген эмне, журналист эмес жөнөкөй жаран өзүнүн оюн айтып атат деген эмне деп ажырата билип так правилалар кирсе, мен ойлойм анда биздин сөз эркиндигинде эч бир көбө келбейт. Мындайча айтканда тең баспайт да. А эгерде биз аны ажырата албай эле, в общем, купе алып келип туруп эле любой моментте мындай кылсак мындай, кааласак мындай бул мыйзамдын жанагы нормасын трактовать этебиз, кааласак мындай трактовать этебиз деген алып келип алса, анда биз сөз эркиндигин өлтүрүп алабыз андачы. Анда өлтүрүп алабыз. Эгерде бизге мына мыйзам келди деп уктум, эгерде келип биз окуп көрөбүз, карап көрөбүз, өзүбүздүн да сунуштарды киргизебиз. Мен ойлойм, иретке келтире турган болсок, иретке келтирип кое берели, андан жаман болбойт. Анын артында баягындай туура эмес трактовать этип алган жерлер болсо, аларды лучше жокко чыгарайлы. Ошондо так даана, мына мисалы сиздердики ачык айкын баары билет, офисиңиз каерде жайгашкан баары билет. Келип сиздер менен контракт түзөт, реклама кылат, кааласа жанагындай интервьюларды берет. Силер чакырып мага окшоп интервью алгандай сыяктуу эле алып мишмердиңизди жүргүзө берсеңиздер, будан кандай маселе болушу маселе жок. Сиздер журналистке жана расследование кылсаңыздар, фактылар менен көрсөтсөңүздөр тоже мен ойлойм буда эч бир маселе болбош керек да. Анан жана айтып кеткен чындап эле чала журналистский деятельдерге бузуп койгондорго мен айтат элем, андай да бир эле өзүн эмес башкаларга да бир аз көй келтирип алды да. Мурдагы мага окшогон көп депутаттар, баягы катуу турган депутаттар ойлонуп түшөт да. Мен да мисалы айттым го, ушул этаптан бери канча бир ойлонуп кетем. Эмне үчүн бул журналистмин дейт дагы мени туура эмес маалыматтарды чыгарат деп каралап атат, шантаж кылып атат, акча сурап атат, акча сурашты. Ачык айтайын, акча сурап атышты. Мен эми депутат болгонго байланыштуу кой деп коем да, болбосо Карматов деле койсок болот эле. Кой дейсиң, анан дана анда точно вот ушундайлар да. Мисалы Карматовдун келет. Анткени ал туура эмес маалыматтарды берип атат, анан сенен 120 000 сом сурап атат. Сен дейт, бул мен билем дейт. Ооба дейт, мен бул чындык, ооба билем дейт. А какая разница дейт. Чындык дейт. Сен чындыкты айткыча дейт, калп уже бүт дүйнөнү айланып келе коет. Мага 120 000 сом бер дегендер болду. Мен берген жокмун. Чыдадым, лучше шайлоо бүтсүн дедим. Шайлоо бүткөндөн кийин дагы бир пост жазып, именно ошо баланы жазып кетейин дедим, анан кайра жазган жокмун дедим. Кайсы журналист? Эми айткым келбейт. Чын, алардын немесине түшкүм келбейт. Мен ага бир кличка коюп алгам, Бокмурат деп. Ошо Бокмурат бойдон жүрө берсин. Башка айта турган сөзүм жок. Жакшы, ошо жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Биз мактанчубуз, сөз эркиндиги бар депчи. Азыр да ошентип мактана алабызбы? Азыр деле мактанганга бүт жолдор бар. Эч бир мен ойлойм, кандай десем, препятствие болбош керек. Биз ошол нерсени сактап калышыбыз керек деп айтат элем. Болгон эле, жанагындай айтып кеттим го, болгон эле бузгандардын баягы туура эмес алып келгендерди иретинен эле салып койсок, мен ойлойм туура эле жолдо кетип атабыз да. Мисалы сиз экөөбүз отуруп менден репортаж алганыңыз үчүн сиздердин барып бир лицензияңызды алып же ушул жерде бир эки сөздөр айтылып кетсе, анын алкагында сиздерден жаап турган жолдомолорду түзбөшүбүз керек деп ойлойм да. Чактана журналистиканын өзүнүн жолу менен кете турган, ирети менен кете турган жолдору бар. Ошо менен кете берсе, наоборот колдойбуз, наоборот рахаттанабыз, наоборот сыймыктанабыз. Кемчиликтерди айтыш керек. Мисалы кемчиликтерди, жана менин кемчилигим болуп атса, мыйзамды кабыл аткан жерде бир кемчиликтерди эске албай айтсам, сиздер менен айтсам, мен сизге кайра ыраазычылык билдиришим керек да. Рахмат дешим керек, сиз туура айтып атасыз, могу жерде мен байкай алган нерсе бар экен. Буну эртең кабыл алсам, бул эле дүйнө эмес, аркы дүйнөдө да жооп берип калмакмын. Туура кылдыңыз деп мен мисалы тескерисинче кабыл алам, рахмат айтам. Только жанагындай токулубаган, мындай шантаж кылбаган материалдар гана болсо. Жакшы, Марлен мырза, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сиздер менен Политклиника медиасынын тет-а-тет программасы болду. Аны мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Политклиниканын социалдык баракчаларына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар. Же дагы бир нерсени кыл деп айтпайт. Же болбосо жанагы преступностьти дагы азайт деп жалпы багыттарды коет президент. Сен барып тигини кара деп, же болбосо буну өлтүр, же буну ат дебейт да. Ошол сыяктуу эле жалпы багыттарды президент коет да. Ошол багыттарды ким кандай аткарып атат, мына маселе ошол жакта болуп калат. Туура
Акылбек Сөнбеков жакшы бюджеттин баарын көтөрдү, баарын кылды. Бирок Акылбек Сөнбековке дагы анын астындагы министрликтер, мекемелер сунуштарын берет, кантип көтөрсөк деп. Кемчиликтердин бири ушул налог жактан элди көбүрөөк кыйнап койду. Дополнительно жанагы кийин дагы киргизейин деп калган жерден биз токтотуп калдык, жакшы Кудайга шүгүр. Бирден бир ушул биздин фракциялардын өкүлчүлүктөрү чыгып токтотуп калдык. Жанагы үйлөрдүн да сатылышына энди эскирип калайын деген жерде токтотуп калдык. Бул дагы жакшы нерсе. ИТТ энди биринчи эле кабыл атканда мен трибунадан чыгып 6 айга созуп койгом. Азыр киргизбей туруп 6 айга чозуп бергиле депчи. Ал дагы мындай эле өтүп кетти, билинбей элечи. Көп эле билбей калды да. Бирок конкретно ошол добуш берердин астына киргизип кеткен. Ыйлай беришкен Минфиндерчи. Анан жана НСП налог с продаж деп коет. Аны дагы ошол жерде киргизип коюп, кийин Минфин түшүндүрүп атат, анан кайра биз аркага кайтып калдык. Бирок ал дагы ошол ар бир сатып аткан продуктылардын үстүнө кошула турган акча да, ал бир эле алына турган НДС сыяктуу эмес. Ал бир күн сизге саттым, сиз башкага саттыңыз, кайсы жерге сатпайын, ал налог с продаж кете берет да. Ошол сыяктуу нерселерди жакшы администрирование жүрбөй калгандыгын айтат элем. Толук түрдө налоговый система өзү толук түрдө түшүнбөй, жакшы башка ишкерлерге жакшы түшүндүрө албай калгандыгына байланыштуу. Мына Акылбек Сөнбеков дагы өзү бирден бир причинасы деп коеюнчу, бирден бир ошол причинасы болуп калды. Аны ошол колунда иштеген налоговый системадагы жана тейлей турган ошол фискальный политиканы тейлей турган министрликтен кемчиликтер кетип калды. До конца вырабатывать эте албай койду да. Ушул кемчиликтерден ушул жагын баса бергиле деп айтат элем. Жакшы, мен сизге акыркы суроомду узатайын. Ошону менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы тууралуу сурагым келип атат да. Себеби акыркы учурда өзүңүз деле күбө болуп атасыз да, 2 журналист соттолду, анан адвокат Матисаков камакта учурда. Ушул боюнча бир пикириңизди айтып өтсөңүз. Мен ар дайым ушул биздин сөз эркиндигибиз болуп келсин деп жүргөн депутаттардын биримин. Тескерисинче ушул биз көп нерселерде буга чейин мактана албай турган катмарларыбыз жок эле, бирок ушу менен көбүнчө мактанат элек. Анткени Борбордук Азияда, мурдагы СНГ мамлекеттерде бирден бир сөз эркиндиги боюнча мактанып келген мамлекеттердин арасына кирип келгенбиз. Бизде эл аралык институттарда, башкаларда, башка мамлекеттерде муну көп байма-бай айтып келген да. Мен ошонун сакталышын каалайт элем. Ошол менен биргеликте, бирок чын айтыш керек, ачык айтыш керек, айрым жаңы түшүнүктөр, мындай чала журналисттер деп коеюнчу, чала журналисттер, учурдан чыгып калган журналисттер чыга калып, бир аз бузуп койду да. Жалпы эле журналист деген түшүнүктү, чагылдыра турган материалдарды көбүнчө шантажга өтүп алды. Мен сен жөнүндө муну жазам, жазып бербесем акча бересиң деп өтүп алды. Баягындай фабрикаларды түзүп жамандоого, каралоого мындай немеге өтүп алды да. Ошол кичине бузуп койду, ачык айтыш керек. Себеби мен деле өзүм кечээ эле шайлоодон кеттим, шайлоодон чыктым, шайлоого шаардык кеңешке чыкканда болбогон эле жашырылган, башка эле токулуп айтылган нерселерди көп чыгарды да. Журналист эле бир бала. Таң көрүп ушу мыйзам батыраак келсе жакшы болмок экен, ушуну мен азыр бир штрафка берет элем деген да ичимен ойлор пайда болуп калатты да. Андан кайра койчу, жаза берет тим эле койчу деп кайра өзүм кайра сабыр кылып коем. Бирок айтайын дегеним, эгерде четкий граница болсо, четкая граница, журналист деген эмне, блогер деген эмне, журналист эмес, жөнөкөй жаран өзүнүн оюн айтып атат деген эмне деп биз ажырата билип, так правилалар кирсе, мен ойлойм, анда биздин сөз эркиндигинде эч бир көбө келбейт. Мындайча айтканда тең баспайт да. А эгерде биз аны ажырата албай эле, в общем, купе алып келип туруп эле, любой моментте мындай кылсак мындай, кааласак мындай, бул мыйзамдын жанагы нормасын трактовать этебиз, кааласак мындай трактовать этебиз деген алып келип алса, анда биз сөз эркиндигин өлтүрүп алабыз андачы. Анда өлтүрүп алабыз. Эгерде бизге мына мыйзам келди деп уктум, эгерде келип биз окуп көрөбүз, карап көрөбүз, өзүбүздүн да сунуштарды киргизебиз. Мен ойлойм, иретке келтире турган болсок, иретке келтирип кое берели, андан жаман болбойт. Анын артында баягындай туура эмес трактовать этип алган жерлер болсо, аларды лучше жокко чыгарайлы. Ошондо тактаана, мына мисалы сиздердики ачык айткан баары билет, офисиңиз каерде жайгашкан баары билет. Келип сиздер менен контракт түзөт, реклама кылат, кааласа жанагындай интервьюларды берет. Силер чакырып мага окшоп интервью алгандай сыяктуу эле алып мишмердиңизди жүргүзө берсеңиздер, будан кандай маселе болушуп маселе жок. Сиздер журналистке жана расследование кылсаңыздар, фактылар менен көрсөтсөңүздөр тоже, мен ойлойм, буда эч бир маселе болбош керек да. Анан жана айтып кеткен, чындап эле чала журналистский деятельдерге
бузуп койгондорго мен айтат элем, андай да бир эле өзүм эмес башкаларга дагы бир аз көй келтирип алды да. Мурдагы мага окшогон көп депутаттар, баягы катуу турган депутаттар ойлонуп өтүшөт да. Мен да мисалы айттым го, ушул этаптан бери канча бирде ойлонуп кетем. Эмне үчүн бул журналистмин дейт дагы мени туура эмес маалыматтарды чыгарат деп каралап атат, шантаж кылып атат, акча сурап атат, акча сурашты. Ачык айтайын, акча сурап атышты. Мен эми депутат болгонго байланыштуу кой деп коем да, болбосо карматып деле койсок болот эле. Кой дейсиң, анан даананды точно вот ушундайлар да. Мисалы карматкың келет. Анткени ал туура эмес маалыматтарды берип атат, анан сенен 120 000 сом сурап атат. Сен дейт, бул мен билем дейт. Ооба дейт, мен бул чындык, ооба билем дейт. А какая разница дейт. Чындык дейт. Сен чындыкты айткыча дейт, калп уже бүт дүйнөнү айланып келе коет. Мага 120 000 сом бер дегендер болду. Мен берген жокмун. Чыдадым, лучше шайлоо бүтсүн дедим. Шайлоо бүткөндөн кийин дагы бир пост жазып, именно ошо баланы жазып кетейин дедим, анан кайра жазган жокмун дедим. Кайсы журналист? Эми айткым келбейт. Чын, алардын немесине түшкүм келбей атат. Мен ага бир кличка коюп алгам, Бокмурат деп. Ошо Бокмурат бойдон жүрө берсин. Башка айтат сөзүм жок. Жакшы, ошо жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Биз мактанчубуз, сөз эркиндиги бар депчи. Азыр да ошентип мактана аласызбы? Азыр деле мактанганга бүт жолдор бар. Эч бир мен ойлойм, кандай десем, препятствие болбош керек. Биз ошол нерсени сактап калышыбыз керек деп айтат элем. Болгон эле, жанагындай айтып кеттим го, болгон эле бузгандардын баягы туура эмес алып келгендерди иретин эле салып койсок, мен ойлойм туура эле жолдо кетип атабыз да. Мисалы сиз экөөбүз отуруп менден репортаж алганыңыз үчүн сиздердин барып бир лицензияңызды алып же ушул жерде бир эки сөздөр айтылып кетсе, анын алкагында сиздерден жаап турган жолдомолорду түзбөшүбүз керек деп ойлойм да. Чактана журналистиканын өзүнүн жолу менен кете турган, ирети менен кете турган жолдору бар. Ошо менен кете берсе, наоборот колдойбуз, наоборот рахаттанабыз, наоборот сыймыктанабыз. Кемчиликтерди айтыш керек. Мисалы кемчиликтерди, жана менин кемчилигим болуп атса, мыйзамды кабыл аткан жерде бир кемчиликтерди эске албай айтсам, сиздер менен айтсам, мен сизге кайра ыраазычылык билдиришим керек да. Рахмат дешим керек, сиз туура айтып атасыз, могу жерде мен байкай алган нерсе бар экен. Буну эртең кабыл алсам, бул эле дүйнө эмес, аркы дүйнөдө да жооп берип калмакмын. Туура кылдыңыз деп мен мисалы тескерисинче кабыл алам, рахмат айтам. Только жанагындай токулубаган, мындай шантаж кылбаган материалдар гана болсо. Жакшы, Марлен мырза, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сиздер менен Политклиника медиасынын тет-а-тет программасы болду. Аны мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Политклиниканын социалдык баракчаларына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.